Кутмандуу күнүңөр менен урматтуу достор, билесизби KG долбоору өзүнүн түз эфирин баштап жаткан маал. Достор, бүгүн бизде конокто Шамдакер компаниясынын жетекчиси Уланбек Исаков бар. Бүгүн биз Уланбек агай менен биргеликте бизнести баштоо жана аны коргоо, дегеле айтканда бизнес тууралуу сөз кылабыз. Андыктан суроолоруңар болсо узатып жоопторун алсаңыздар болот. Саламатсызбы Уланбек агай? Саламатсызбы? Агай, айтсаңыз, өзүңүздүн кесибиңиз кайсы? Анан бизнес тармагына кантип келип калдыңыз? Өзүм кесибим боюнча мен биринчи окууну программистти бүтүргөм, экинчи окуум госуправление, муниципальный управление, үчүнчү окуум юрист. Бирок өзүмдүн апам Дордой базарында иштегенине байланыштуу жардам берип жүрүп, ошол жака аралашып кеткем. Эмнеге дегенде, баягы биздин айлык маянабыз аз болгонуна байланыштуу, баягы үй бүлө чоң, багыш керек дегендей. Биз дагы ошол бизнес кылууну көздөп, ошол тармакта иштеп калдык. Дароо эле суроо келиптир. Программист болуп акча таба алган жоксузбу дейт. Программист болуп акча таба алган жокмун. Мен бакалаврда окуп эле анан магистратурага эмеге кеткем. Ошо госуправление, муниципальный управление, анан ошо бизнес менен айлык болуп кызыгып кеткем да, анан программистке көп убакыт бөлө албай калдым да. Демек, өзүңүз алган кесип менен иштеген жоксуз? Өзүм алган кесип менен азырынча иштей элекмин. Анда ошол өзүңүз азыр кылып жаткан бизнесиңиз тууралуу айтып берсеңиз. Өзүбүз азыр Бишкекте ушу кийим тигип алектенебиз. Бул нерселердин баары баягы окуп, ар кайсы жерден тажрыйба алып, көрүп, билгенден келип чыккан ойлор. Ошондой эле кандай кылып ушуну куруш керек, кандай кылып алдыга жылдырыш керек, канткенде пайда алып келебиз, канткенде утулбайбыз, ошонун баарын ойлонуп азыр ишке ашырып жаткан кезибиз. Кийинки суроону окуп койсом, өзүңүздүн кесибиңизди башкаларга сунуш кылат белеңиз дейт. Албетте өзүмдүн кесибимди сунуш кылмакмын. Баягы окуп кеткен кесипте, программист болуп окуган кесипти сунуш кылмакмын. Анткени мен билген тааныш досторум азыр жакшы чоң компанияларда иштейт, жакшы кызматтарда иштейт. Бирок мен өзүмдү бизнесте көрүп, бизнесте иштеп атам. Компанияңыздардын аты Шамдакер экен да? Эмне үчүн Шамдакер? Компаниябыздын аты Шамдакер, анткени бул баягы биздин баягы Puma деп деле чыгарып атпайбы? Ошол сыяктуу биздин дагы Кыргыздын улутубуздун, өзүбүздүн баягы тайган абдан ылдам жүргөн мыкты жаныбар эмеспи? Адамдын баягы жанында жүргөн ар дайым. Ошон үчүн баягы алдыга умтулуп, баягы жакшы ийгиликтердин символу деген негизде койдук да биз. Жакшы ийгиликтерге жетебиз деген үмүт менен. Сиздер кандай кийимдерди, мисалы ошол кийимдердин баарын өзүңүздөр чыгарасыздар? Ооба, өзүбүздүн тигүүчү фабрикабыз бар. Баарын өзүбүз тигебиз, сырьёбуз Турциядан, Китайдан келет. Бизден эми гана чыга баштады. Буюрса биздин компаниялардан кызматташабыз деген үмүттөбүз. Саламатсыздарбы? Сиздердин кийимдерди каяктан алсак болот? Биздин кийимдерди Бишкек шаарында Юнус Алиева менен Дружбанын кесилишинде Акынбаева 111ден алсаңыздар болот. Товарыңды башка өлкөгө экспорт кылуу оңойго турбаса керек. Мисалы, жакынкы Казакстан менен Россияга экспорт кылуунун жол-жоболорун айтып бере аласызбы? Азыркы күндө эч кандай көйгөй жок, анткени биз таможенный союздабыз. Биякта бизде көптөгөн карголор бар. Барасың, килограмм акча алат, жөнөтүп коесуң, эч кандай көйгөй жок. Көйгөй жок, демек бүт баарын эле колдон келчү иш. Колдон келчү иш, бирок аракет кылыш керек жөн эле. Кийинки суроону окуй берсем, саламатсызбы? Бизнести эмне үчүн баштоо керек? Өзүң үчүнбү же эл үчүнбү дейт? Бизнести эки жагын тең караш керек. Баягы мисалы жөн эле
бизнести баштай бербей баягы элге дагы пайда алып келе турган болуш керек. Ошонун негизде өзүң дагы ырахаттанып, ошодон тапкан пайданы үй бүлөңө дагы багыш керек да. Кийинки суроону окуй берсем, бизнес баштоодо алгач эмнелерге көңүл буруу керек дейт? Бизнес баштоонун алдында рисктер аябай көп. Бар. Мисалы үчүн, ар бир нерсенин сезону болот, модасы болот. Анан убагында жетет, убагында жетпей калат, келбей калат, келет. Анан ар кандай көйгөй маселелер болот. Ошонун баарын эсептеп, алдын ала тактап план түзүп, ошол менен иштеп, аракет кылса, буюрса ишке ийгиликке жетебиз го. Негизи бизнести сактап калуу үчүн кандай эч кандай страховка кылыш керек? Бизнести сактап калуу үчүн мен жыл боюнча дагы жөнө турбай чет жакларга тренингтерге барам. Ошол жакта ошо бизнес сактап калыш үчүн баягы бир биздин баягы окутуучу агайыбыз айткандай, бир эки стаканды алат экенбиз да, бирөөсү пластмасса, бирөө баягы чоподон жасалган эки стакан болот. Анан кийин ичине суу куюп коебуз. Анан кийин пластмасса менен жасалган стаканды күйгүзсөк, суу агып кетет да. Бул чопо менен жасалганды агызсак, урсак эчтеке болбойт. Ошол сыяктуу эле биз да брендибизди баягы мамлекет тарабынан эч ким тоскоолдук кыла албай турган кылып, патентовать этип коюп, баягы убагында төлөөчү нерселер менен төлөп коюп, ушундай алдын ала эмелерди алсак, туура иш кылып, адал иш кылсак, ошол жакшы болот. Ошол менен өзүң бизнесиңди сактап калсаң болот. Ооба. Бизнесте мисалы бардык эле нерсени жаман жакшы болот эмес, анан кризис учурунда ошонун бизнеске кандай камдоосу болот? Биз кичине токтотуп туруш керек. Биз буга чейин бир убактарда окумуш болгон соода. Анан кийин биз ошондой күндө эле ушундай боло берет экен деп ойлочук, бирок бир күнү келип эле доллардын курсу түштү. Товарлар өтпөй калды, өзүнүн баасынан ылдый болуп кетти. Баягы карыз алат, карыз берет да. Анан кийин бир көп сумма менен иштегенден кийин абдан минуска кеттик. Анын кайта ордун толтуруш үчүн көп нерселерди кылыш керек, көп иштеш керек. Анан ошол нерселерден баягы адам ылдый түшмөйүнчө, аны билмейинче сабак албайт экен да. Ошон үчүн баягы ар дайым план түзүп, алдын ала сезип, эмне болуп атат, ошонун баарын билмейинче ушул кризис өтө кыйын нерселерде баягы адамды артка кетип калышы оңой эле да бизнесте. Ошон үчүн баягы алдын ала баарын байкап, билип, анализдеп иш кылыш эң туура. Кийинки суроо, аябай токтоо экенсиз, бизнесмен кандай сапатка ээ болуш керек? Бизнесмен өтө сабырдуу болуш керек. Ар дайым бүт жаңылыктардан артта калбай, ар дайым сабак алып, алдыга умтулуп, баягы элге жерге жаңы кызматтарды, жаңы жакшы нерселерди алып келгенге аракет кылыш керек. Демек, бизнесмен ушундай сапаттарга ээ болсо? Менин оюмча ошондой. Бул жерде суроо келип калыптыр. Товардын баасын бир калыпта кантип сактап турууга болот? Жол жоболорун айта аласызбы? Товардын баасын бир калыпта сактап калуу үчүн эң негизгиси баягы адамдын имиджи, өзүнүн бренди, анан сапаты болуш керек. Жакшы сапаттуу тигип, элдерге жагымдуу баягы услуга кызмат көрсөтсөк, ар дайым бааны дагы баарын кармап калабыз да.
үйдө отурган айымдарга кандай бизнести сунуштайт элеңиз? Бала караганча үйдө акча тапса болот. Биздин аяшыбыз бар, Жанат Атабаева деген, Жанат Аксырс деген өзүнүн немелерин чыгарды. Ошол үйүндө баласын карап атып эле баягы абада заколкаларды чыгарып атып, азыр Кыргызстанга таанымал мыкты айымдардын бири. Ошол сыяктуу эле сиздин колуңуздан эмне келсе, ошону жакшы кылып чыгарып, интернетке коюп сатасызбы же жакшы сүйлөйсүзбү, жакшы бийлейсизби, ошол нерселердин баарын эле баягы интернеттен сатсаңыз болот. Албетте YouTubeга киргизесизби же сүрөт тартып ошону сатасызбы, баягы келишимдин негизинде көп нерсе кылса болот. Айымдар, үйдө отурган айымдар баягы үйдө отургандан кийин баягы үйдө кылып аткан көп нерселерди эле айкалыштырып, баягы азыр интернет заманы болгондон кийин интернет менен иштесе жакшы үйгө алып келчү эмелерди пайда алып келет да. Сиз мисалы жыяга кошулганга чейин кандай эле ишиңиз, жыяга кошулгандан кийин? Жыяга кошулганга чейин баягы күнүмдүк жашоо менен эле жүрөрчүк. Анан жыяга кошулгандан кийин баягы ошол жакта жүргөн бизнесмендерди көрүп, биягын оңдош керек экен, тиягын тигинчи керек экен, бул байкедей болуш керек экен, бул жагын түздөп оңдош керек экен деп ошо үлгү алып бизге күзгү болгон нерсе да. Абдан жакшы. Саламатсыздар, байке, акчаны кантип туура пайдалансак болот? Акчаны туура пайдаланууну ар бир нерсени бияка мынча кетирем деп пландап, мынча алсам мынча кетет, тияка мынча берем мынча калат, мынча күнгө жетет деп рационалдуу колдонсок болот. Анан ар дайым өзүнүн тапкан кирешеден 2,5% баягы кайрымдуулукка, ата энелерге берип туруш керек колдон келишинче. Анан баягы жөн эле тапкан кирешебизди чача бербей, эртеңки келечекти ойлоп, ошого дагы баардык бир китепти окугам, ошол тапкан кирешелерин баарын канча бир бөлүккө бөлүп экен да. Баягы жаңы жаңы ошо бизнесимдин өнүгүшүнө, бияк азыр үй бүлөмдү бакканга, бияк ата энеме, бул жак болсо биздин эс алуубузга, бул жак болсо биздин күнүмдүк чыгымыбызга деп ушинтип бөлүштүрүп, анан кийин ошол боюнча иш жүргүзөт экен да. Күндө тапкан кирешесин бөлүштүрүп, анан ошонун жекесинен алып баягы колдонот экен да. Биз дагы ошол эмеде аракет кылып атабыз. Анан баягы кээде окшошуп калат, кээде окшошпой калат дегендей. Демек ошол китепте жазылган ыкмалар менен акчаны туура пайдаланып үйрөнүп кетсек. Китепти көп окусаңыздар абдан жакшы болмок, интернетте көп отурбай. Урматтуу достор, биздин убактыбыз соңуна чыгып кетет. Агайын мынакей убакыттын аягында биздин жаштарга, өспүрүмдөргө, окуучуларга, студенттерге сиздин кеңешиңиз, каалооңуз? Жаштарга айтып кетерим, ошол биринчи ушул жөн эле убактыңарды текке кетире бербей, ден соолугуңарды карап, анан кийин көп окуш керек, көп окугула. Ийгиликке жетем десеңер көп окуп, баягы адамдар менен аралашып, эч нерседен тайманбай, көп нерсени билип, баягы ар нерсеге урунуп билинип жүрүп, бышкан нерсе бул ийгиликке жетет да. Анан ошо окуш керек. Анан баягы күндө адам жанагы ден соолугу чымыр болуп, ден соолугу чым болсо, анан кийин окуса, анан кийин аракет кылса, баягы адам ден соолугу чым болуп, сүйлөгөндө сөздөрү, бышкан сөздөрү нары бери жүрүп эл менен аралашып калат. Анан ар кайсы адам менен жолугат да бизнестечи. Анан тил табышып, баягы көп иштерди кылат.
анан көбү ийгиликке жетет деп ойлойм да. Ошон үчүн ар дайым эрте туруп окуп, баягы өзүнүн тренировкасынбы, дене мүчөлөрүн караса, өзүнө баягы өзүн жакшы алып жүрөт да, ийгиликке жетет. Урматтуу достор, бизде конокто Шамдагер компаниясынын жетекчиси Уланбек Исаков болду. Уланбек агай, сизге чоң рахмат. Достор, мен силер менен коштошом. Кийинки түз эфирге чейин сак саламатта калгыла.